Assalamu alaikum ардактуу Ошкор каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандездер. Биз бүгүн Ноокаттабыз, Токтомат Зулпиев айыл өкмөтүнүн Калдай айылында турабыз туугандар. Экрандан алыстабай байкап туруңуздар. Талгаттан эки ат чыгат экен, эки кыргыз жылкысы. Маалыматты сиздерге жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар, кандай аттар болду? Талгат өзү маалыматты берет, атты көрүп турасыздар туугандар. Эми сиздерден лайк, биз чалышыбызды баштадык анда эмесе туугандар. Атты көрүңүздөр. Курчат көрүнөт. Эми сурап жеткирип өтөбүз. Талгат, ассаламу алейкум. Кандай Талгат? Жакшы болсун. Алейкум ассалам. Иштер жакшыбы? Кыргыз жылкылары чыгат экен да бул чыгарылышта. Карабайыр ака. Карабайыр. Бул биринчи номер. Экөө чыгат дедиңби бүгүн? Бул эми жашынан баштайлычы баштаганда эле. Жашы экен 3 жашар бышты. 3 жашар болгону. Улакка үйрөтүлгөн ака. Улак өтө күчтүү булардын. Улак күчтүүбү? Акалары вот кайпайлар чоңоктора чогулуп жүрөт. Линиясыбы? Линиясы күчтүү булардын. Бул местный эле ушул жердики эле нокаттын. Бою канча чыгат эми? Бою 55 азма жетпей калат да. 1.55 айланасы болуп калат тегереги. Наверное, да. 4 казыгы таза, путу болду. Таза, doğru таза. Улактарга чабылып салынганда отасын эми кандай улактарга салынып, кандай улакты көрдү эле? Кичинексе теке улакка чалган. Теке улакка? Пайга болгондо пайгеде бирдеки жолу биринчи месяцта келген. Күлүк. Күлүктүү күлүкпү, тезби? Өтө күлүк бул. Болго жоош эле, жебичи кандай? Жебичи ден соолук таза ака, жооп берем олоруна. Ден соолуктарына жооп. Ооба. Атты көрүп турасыздар. Жакшы өзү аттарды чыгарып жүрүшөт. Мында үстү кандай аттын үстү? Үч өтө толуу яман. Толобу? Ооба. Үстүндө яман дамана сама. Такага туруштары мындай адам ылгабайбы? Жок, өтө жоошат. Аттын эми нелерин көрсөтөбүз? Биринчи номерде кайман аты барбы жокпу? Кайман аты жок, акабы? Жок. Мындай эле. Жерде аты. Айдачы анда мындай поворотторун көрбөйлүбү анда? Атты көрүңүздөр. Биринчи номерде мынакей азыр эми баасына токтолобуз. Мынакей күлүк экен ат. Өзүңүздөр байкасаңыздар керек. Эми баасында калды кеп туугандар. Баасы канча болду экен? Оздагы элпек окшойт да токтоштору, ордунда токтоп атат. Эми бул биринчи номердеги аттын баасы канча быштынын баасы? Жакыны 160 миң. 160 миң. Ошондо $2000 да жетпей калат экен да. Жетпей калат. Азмаз. $2000 тегерек болуп калат экен аз курс менен. Үйбөйт. Элек ушундай кызык чыгат. Топко кириши кандай эми? Катуу киреби? Катты кире, бул бирек салышканбыз. Бирек салып яман катты кирет топкочу. Баасы базар бабы экен да, Кудай кааласа. Базардын эсинасына койдум. Биринчи номерде болду туугандар. Баасы 160 миң экен. Экранда көрүп турган номерлер менен байланышып бересиздер. Оборот ордунан алышы да жакшы экен, а? Кетиш токтошу. Көрдүңүздөр туугандар. Бышты 160 миң сом деп айтылды. $1900 болуп калат жазып коёбуз. Бол Талгат. Айылда токтотпой теке улактарга чапчып ат экен жаныбар. Муну көкбөрүгө 5-5ке да чапса болгудай экен, а? Үйрөт калса бул өтө тез да. Үйрөтүп алса, Торостор эми кыймыл аракетин өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бол Талгат. Эми экинчи номерде кандай ат чыгат? экстремы чек жакшы жоон жакшы. Жоон. Мынакей кыргыз жылкыга сиздерден лайк болсун. Биринчи номердеги атты көрдүңүздөр, баасы айтылды. Экранда көрүп турган номерлер менен байланышыңыздар. Атты колдон чыгарбаңыздар туугандар. Алыстабаңыздар туугандар. Мына экинчи номердеги ат дагы чыгып калды Талгаттан. Тору кашка экен жаныбар. Кандай ат болду? Маалыматын угабыз, чогуу көрөбүз сиздерден болгону. Лайк, бизден жаңы чалыштар туугандар.
да бою чакан келген ат экен. Жашы кандай маалыматын жеткиребиз. Сурайбыз туугандар. Экинчи номерде ушул экен да Талгат, а? Bunun жашы кандай bunun торунун? Bunun yaşı 6 yaş. 6 жаш. Ekası kalasında 3 yaş. 3 асы. Чекирек экен өзү. Bunun putu kolu таза мында. Таза экен. Жоон нерсе экен, бул. Bavudan canı çıkıp tıklatып koyduk. Бабудан жаңы эле чыктыбы? Bavudan canı. Мындай күтүягак. Мунун эми ден соолугу кандай? Кичине өзүң маалыматты бер эми көрүүчүлөргө. Bu defol çok taza eкен. Aha. Defol taza üçün de et aldı lan. C içinde жақсы. O tanışlarından mı başlamayınca? Таныштардан келгенби? Ulağı жақсы bundan. Кандай улактарга салынып чабылган ат элем. Topalaklarga mı çalıp çıkan bu? Köpek ulağı. Кете берет. Evet, bilmeyiz sana. Үйүрү кандай эми мунун? Yürüm bilmedim bak ya, böyle yüzü var. Иштетсе дагы болобу? O işte sıra olur. O beyler yoksa yüzüne koymayın. Жаныбар арасы толуп тур, мындай эмелери. Aman ceyden var. Колго жоош эле такага туруштары. Oğa satsın da olur. Мунун эми эмеси кандай? Күлүктүгү, Kulüp kullan. топко кириши, чыгышы. Мында мынакей атты көрүңүздөр туугандар. Экинчи номерде экен. Чекир деди мынакей. Жуунураак экен бул. Жуун жылкысынан келген. Кыргыз жылкысы экен жаныбар. Мунун бою канча чыгып калат Талгат? Garanti. 1.55ке жооп бул дагы. Экөө тең бою бирдей эле экен, бирок бул баяга караганда да жоонураак экен, биринчи номердегиден. Так, эми теки улак иштеткени бул универсал ат экен да анда. Yıkan bavat. Bunun baası kандай oldu эми? Bası mı? Bas 150 bin. 150 ming. 150 ming сом. Мынакей чөнтөк бабаттар экен да, бардыгына туура келе турган 150 миң деп экинчи номердин баасы айтылды туугандар. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына багуудан жан гана чыгыптыр, сорулары мына жамбаштары толуп еттери келип калган убак экен. Повороттор да өзү жеңил экен. Болду. Эми Талгат номерлерди айтсаң, кайсы номерлер менен байланышса болот? Аттардын маалыматын жеткирип өттүк. Биз айткан дарекке келип көрсөңүздөр болот. Байланыш номерин өзеки да кайтып өтөбүз. 0772 менен 25 95 номери менен байланыша бересиздер. Мына биз чыгарылышыбызды жыйынтыктадык туугандар. Аттарды колдон чыгарбаңыздар. Саламатта калыңыздар.